Мына ушундай видеолор чыгып калса, издеп жүрүп көрүшөт. Мен түшүнбөймүн. Жылаңачтанып бийлеген кыздардан, же болбосо сөгүнүп сагынган бирөөнү мазактаган видеолордон өзүңүзгө кандай пайда табасыз? Кимдир бирөө чындап эле катуу ууруга чалдыгып, чындап эле жардам сурап жатса, жок дегенде колунун учу менен лайк басып коюштан да зеригишет. Күнүбүздү бекер эле пайдасыз нерселер менен өткөргөндөн көрө, колубузда болсо ушул бейкүнөө наристенин апасынан ажыратпай, Аллахтан суранып садакаларыбызды береличи. Караңыздарчы, жакшынакай болуп уулунун турганын, апасы байкуш оору менен алышып жатат. Өзүңүздү элестетип көрүңүзчү. Эки бөйрөгүңүз иштебей калса, аппараттын жардамында жатасыз. Эми элестеттиңизби? Бул кыздын давлениясы да аябай көтөрүлүп турат экен. Эми элестеткен болсоңуз, эмне үчүн ушул кыз үчүн жөнөкөй гана лайк деп аталган колдун сүрөтүн баспай жатасыз? Сиз ар бир чыгарган ушул кыздын видеосуна лайк бассаңыз, анда YouTube тарабынан бир эле адамдыкы 10 адамга чейин таратып жеткирет. Лайктан акча түшөт, буларга деп эл арасында айткандар да бар эгер. Эгер ошолор лайктан чындап эле акча түшкөндө, ошол акчаны өзүм эле берип коймокмун. Эч кандай лайктан акча түшпөйт туугандар. Мен дагы ушул Аллах үчүн, ушул кыз аябай жаш экен. 2000-жылкы 10 гүлүнүн бир ачыл элек жатып, узап кетсе ичиң ачышат. Мончоктой болгон жаш нәрсте баласы да апасы өссө аябай кыйын болот. Азыр бизде убакыт бар. Келгиле мусулман бир туугандар, келгиле. Видеону таратып, жок дегенде акча сала албасаңыздар да, болгону жардам иретинде таркатып жибериңиздер. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, сиздердей болгон подписчиктерим бар экенине аябай ыраазымын. Кече күнү чыгарган видеобузда чоң энелер өз пенсиямдан жардам деп 100 сом, 500 сомдон которушуптур. Жүрөгүндө иманы бар, эртеңки акыретин ойлогон, садака кылып акча которгон мусулман бир тууган подписчиктериме жана көрүүчүлөрүмө терең ыраазычылык билдиремин. Ооба билем, өлкөбүздө акча табыш кыйын болуп калды. Ошого карабастан, эртең мен өлсөм, 1 сом болсо да, ушунун несебин бергенде садакага иштеткенмин деп жооп бергенде сүйүнгөндөй болуңуздар. Бул жашоо сыноо, ар түрдүү кызыктыруучу нерселер менен адамды азгырат. Эч качан жашоонун азгырыгына алдамаңыздар. Өлүм да ак, өлгөндөн кийин жашоо жок деп көп айтышат. Мен ушул суроонун жообун айта кетейин. Жансыз ташка жан берилгенде, алар да кыймылдамак. Ошондой эле жансыз денеге Аллах Таала акыл менен жан берет. Жана жанды кайрадан убакыт сааты жеткенде кайтарып алат. Жан, рух өлбөйт. Барыңыздарга терең ыраазычылык билдиремин. Сиздер менен мен Болотбек Айдаркулов болдум. Бизди ар дайым күзөтүп туруңуздар.